атсаң көп мына туугандар, бул жерден деген эме да, бул лаборатория. Ушул жерден үстү дагы теплицаныкі болгон поликарбонат менен 2 катар жабылат. Баягы күндүн энергиясын алыш керек деп атпаймынбы? Күндүн энергиясын алат. Анан жылуулук беребиз. Бул жерден процесс жүрөт. Мына гүлдү ушул жерге салып туруп, процесс жүргүзүп туруп, бияктан фильтрлеп туруп, анан могу жерден фильтрлейбиз, анан кирет, могу развивной бияктан куюлат бул жерден. Анан биягында дайыр комната бар, ал жерден этикеткалар чаптайбыз да. Ошол анан могу үстүнөн да куюлат. Үстүнөн да процесс жүргүзүп туруп, бияктан куйганда ал дагы тик комнатага келип түшөт. Ошол жерден анан баклажкалар куябыз да. Эми бул ишкана ошол атайын жер үчүн жасалган, жер өсүмдүктөр үчүн жасалган да. Ушул жер өсүмдүктөр таза болсо, анан адамдардын ден соолугу таза болот да. Анан буларды азыр элибизге жакшы түшүнүк жете элек болуп колдонбой атышат. Анан буларды ичип көрүп колдонуп деп атышат да, муну ичкенден кийин өзүлөрү эле органик болуп калышат да. Бүт бул жана ичип аткан химикат таблеткаларын таштап атышат, мына инатан баш болуп бияктан. Анан эми түшүнүк келип, эми колдонуп атышат. Мына мисалы биздин мамандар лекарственный совхоз деп убагында кыйын болчу. Азыр бүт топурагыбыздын баарына жана дары химикаттар колдонулуп атып, валерьянкабыз дагы жарабай калды. Мына валерьянка өтпөй калды. Бүт жерден барып чыгып келип атат да. Ошо пестицид колдонгондо 3 жылга чейин бере берет экен да. Тамыр менен ала берет экен. Ошон үчүн өтпөй калды. Эми бул келечеге Кудай буйрса, ушул жерде өздөштүрүп, жакшылап ар бир областтан кыргыз элибизге үйрөтүп, ар бир жерлерде ачылып ушулар жерибизде колдонсо, биздин жерибиздин да ден соолугу болмок, адам бактарактын да, адамдарыбыздын да ден соолугу болмок. Биз келечекке мындай эме болмокпуз да, түз көз карашта болмокпуз. Жолбосо биз азыр ушул ойдон кетсек, биз келечек үчүн жооп беребиз, келечектеги муундарыбызга жооп беребиз. Ушу топурактан бара ушинтип отуруп, бул сууларында күчү келбей калып, мен корком ушу топурактан ушул элементтер чыкпай калабы деп. Бул топурактан кетип барып генди талкалап атат да, бул пестицидтерчи генди талкалап атат. Ошо жакшы бир эме кылабыз, Кудай буйрса дагы кеңейтип чоңойтуп атабыз. Бүт Кыргызстанга доступный кылабыз. Баардык жерге бааны бирдей кылам, муну кымбаттатпайм деген мен кыргыз элиме сөзүм бар. Малга да чыккан сууларыбыз бар. Ошо Кудай буйрса эми ушу боюнча катуу иштеп, мен ушунун аягына чыгып, элибиздин баарына, бүт областыбызга бирдей жеткилей кылганга мен аракет кылам да. Азыр пока күчүм да бар, алым да келет азыр мындай эме кылганга. Кыргыз элине жеткиребиз мунучу. Ушул жалаң табигый нерселерди гана колдонгондой кылабыз да. Өзүдөн жерден өсүп чыккан нерселерди гана колдонгондой кылабыз. Бүгүнкү күндө Руслан ага кайсыл оорулардан айыгып атышат кишилер? Бул эң биринчи баягы сахар, давление, боор оорулар азыр бүт жеген ичкенибиздин баардыгын боорубузду толтуруп салып атат да. Ошолордун баарын тазалап атат. Анан азыр мен могу кийинки убакта 3 ай болуп калды, мен жалаң чөптөн жасап баштадым. Уруктардан, ошо уйгактын тамырынан, уйгактын уругунан, балырдан, анан ошол бизде эле өсүп аткан жанагы чөптөрдөн жасап атабыз. Ошолор деген бул онкологияларды аяктырып атат. Онкологиянын клеткасын бул организмди тазалап салат. Организмге кереги жок нерсенин баарын чыгарат да. Любой же тышынан чыгарат, же кан кылып чыгарат, же жарып чыгарат, же кирин кылып чыгарат. Мача менен ар кандай кылып чыгарат да, ошондой сууда. Бирок ошол убакка адам деген ошол обострение берет бул ичип аткан убакта. Ошол убакта чыдап эле өтүп кетсе, 1 жума, 10 күн эми оорусуна жараша, организмге жараша. Ошонун баары чыгарып кеткенден кийин адам кадимкидей бир 10 жылга жашаргандай эле болуп калат. Андайлар аябай көп. Мына могуну мисалы могуну көзгө тамчылатса, көздү да кадимкидей эме кылат. Мына телефондун баары тең көрүп атабыз. Ошону көзгө тамчылатып күнүнө бир маалдан 2 жолдон тамчылаш керек да, мындай жууган сыяктуу. Биринчи тамчылатып, коркпой эле 5-6 тамчыдан. Бул органика. Мунун мадыбекте могу 5 литрди бир ичип алса да иштеп болбойт. Мындай побочный зыянчылыгы жок да. Анан
ошо көздү да жакшы кылып атат. Мурунга тамчыласа гаймориттерди могу клетканын баарын ачат, мурунга тамчылап аткан суу бар. Анан ушулардын баары тең колдонсо, ошол чөп ошонун баарын өзүбүздүн потенциалыбыз мондай да дүйнө жүзүнө жөн эле номер 1 биздин Кыргызстандын суулары дүйнө жүзүнө жөн эле тарамакта, дүйнө жүзү эме кылмак. Ушуларыбызды туура пайдаланып эле, бул жаратылышыбызды туура пайдаланып, уулабай, ошолорду эле туура эле пайдаланып, калдыктарыбызды бөлүп чогултуп, бияка чогултуп, ошол Кытайдын калдыктарын, Кытайдан келген калдыктын баарын кайра эме кылсак, бизге кадимдей сонун болмок да. Мына ушул эле сууларды азыр комнатага чатсаң кадимгидей монда карагайдардын арасында жүргөндөй эле дем алып каласың. Абадан дагы тазалаган көчү бар булар. Абадан да, суудан да. Азыр балыктар да ооруп атат. Азыр балыктар жөн эле мына тет жактан атайын балыктарды эме кылып бассейн аштыртып, ошо ооруган балык баккандаргачы өзүнчө бөлдүртүп атам. Ошол жерге ушул сууларды куюп балыктарды дагы дарылагангачы. Балыктар да дарылаган күчүбүз бар. Күчү жетет. Негизи бул азыр мен жалгыз болуп атпайм. Элдин баары ушунун баарын туура пайдаланып, туура колдонуп, органиканы өзүнчө бөлүп, калдыктарды тигини өзүнчө бөлүп, абаны булгабай мындай, ошо синтетика салафанды өрттөбөй, жалбыракты өрттөбөй мындай туура ар бир нерсени өз орду менен пайдаланса, ой биздин Кыргызстанда жер жок да. Дүйнө жүзүндө эң таптаза жер, жакшы таптаза жер болмок да. Кудайым деле ушундай жерге бизди жараткан да. Анан биз даже эме кылбай бузуп баратабыз, өзүбүздүн экологияны өзүбүз эле кылып баратабыз да. Азыр мисалы магазин кирсең, бир дагы мында органикалык мында мен көрбөйм, ошол уруктардан эле көрөм, андан башка эч нерседен көрбөйм. Ошол мисалы глобуска кирсең, ошол уруктарды эле мен органика деп эсептейм, калган бир дагы мындай. Мен балама тамак берейин деген мындай эме жок да. Ошонун баары боордон баштап толтуруп анан ушул элементтер сөөктө болот да. Сөөктө ушул элементтер азайып кеткенде иммунитет болот го, ошо сөөктөн чыгат, чучуктан чыгат, кыргызча айтканда. Ошолордун баары ушуларды чыгарам деп эле организмден чыгып отуруп жок калганда артрит, артроз дегендер пайда болот да. Ошонун баары мына могуларды эмне деген жөн эле мындайча айтканда бир 90% дагы ошол простой сууга караганда күчтөндүрүп чыгып атат. Ошол жерге сөөгө чейин барып, ошол элементтер толуктап, анан эме кылып атат да. Анан толукталганда уже бул ичип атканда эле ошол тамак аш менен кирип аткан песести өзүнчө бөлүп чыгарып салып турат. Сен билбеген ооруларды чыгарат да. Бул даже канча жылдан бери бала кездеги ооруларың ошол жерге баягы затвор болуп токтоп калган, уюп калган кандарды ошол жерлерди мындай териден жарып чыгарат, эме кылат, экзема, псориаз андан көп болуп атат азыр мына. Даже айтып атпайм, картошка терип, чеснок терип жүрүп эле ооруп атышат. Ушуга чейин уладык уже топурагыбызды. Уже до конца эмесине жетип калдык ужечи. Картошка, чеснок терип атканда ошол немеси аркылуу, кожа аркылуу жуып атканда ошол азыкты жеген ашказан эмне болуп атат анан ашказан рактары андан көп болот. Азыр оорулар жаштарды көздөй өтүп кетти азыр. Даже могу жаңы төрөлүп аткан балдар, биздин жаңы төрөлүп аткан балдарга чейин кетип атат. Мына мурдагы жыл буяктан 15 бала өлүп калды. Ошол чыкканда төрөлгөндө эле экзема, псориаз менен төрөлүп, эми жаңы төрөлгөн бала көтөрө албайт. Андайлар аябай көп. Ошолордун баарына мына ошолор балдарга чейин мен 2 айлык балама да ичирем ушулардын баарычы. Ичирем, чачам, мурдуна куям, бетине шыбагайм, колун антисептик кылып колдоном, чачам. Ошолорго элге да жеткире албай атам азыр. Ушул антисептик жасап, ушуларды эме алгангачы азыр ушулардын баарын эме алганга дагы мага бир эмелер керек болуп атат да, мындай идиш, станок, монун баарын тең Бишкектен алып келебиз. Негизи могу деген щелочь пластмасска куйбаш керек болчу. Буга куйганда да баары канчалык бир күчүн кетирип атат да булчу. Айнек идишке куюп чыкса аябай жакшы болмок да. Менин келечекте пландарым бар ошо, Кудай буйрса айнек идиштерге куюп алып, ушуларды элибизге таза жеткирем деген сөзүм бар. Пока мен тирүү кезде мен кымбаттатпайм, анан бузбай жасап берем. Өнүктүрбөсөм мен арты көздөй кетирбейм деген сөзүм бар да. Ошентип келечек үчүн бир эме кылбасак,
мен корком келечектен уже азыр менин мына эми неберелерим азыр ушул тамак неберелерим патриот кылды ушуларчы. Ошо неберелериме алып берейин деп мындай эчтеке таппайм да эмне тамак. Эмне мындай таза тамак. Эми колдон келишинче алма, буудай, картошка тигуларды өстүрүп берем мен. Колуман келген нерселерди. Ушул келечекке кийин жооп берип калабыз. Азыр бир жашоо менен эле жашап атпайбызбы? Эптеп муну сатып көздөн кутулсак болду. Өзүбүз жебесек дагы эме деп, бирок баары айланып келип бирибиздикин бирибиз жеп эле баары эле кыз эле окшош болуп калдык. Ошонун баары химкаттар болуп калды. Химкаттарды ушу тазалай турган сууларда, топурактан дагы ошол мына азыр малга да укол дагы жардам бербей калды. Азыр органикага өтпөсөк билбейм, элге дагы эле түшүнүк жакшы жетпей атат. Баягы жеңил да болуп атат, анан жалпоо да болуп калдык. Азыр кетмен көтөрүп отогон киши жок. Койлорду баягыда губкага салган киши жок, укол сайып коет. Ошондой болуп атат да азыр. Буюрса ушунун баары бүт элибизге жетет. Элибиз ушуну колдонобуз деген жакшы үмүтүм бар. Кудай буюрса 3 жылдын ичинде полный Кыргызстан колдонгудай кылганга мен аракет кылып атабыз азыр дагы. Полный Кыргызстан органика өтүшүнө мен уже эме кылам да, Кудай буюрса 2-3 жылдын ичинде өтөт депчи. Анткени элдер топурактан колдонбой эле, топурактан колдонгусу келбей атат да, жалкоолонуп атабызбы же ишенбей атабызбы. А бирок бул сууларды ичип туруп анан результат алып деп атышат да. Чын эле бул организмди тазалайт турбайбы? Ошондой эле бул топурактан дагы тазалоочу күчтөр бар турбайбы?